Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрмандар, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына арналган көрсөтүүбүздүн кезектеги тасмасын сиздерге сунуш кылабыз. Бүгүн Аллах насип этсе сиздерге бул тасмада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын динди алып келгенге чейинки араб коому жөнүндө сөз кылабыз. Ал коомдогу байланыштар, ал коомдогу абалдар, ырым-жырымдар жана ошол кездеги арабтардын салттары жөнүндө сөз кылабыз. Анда бул тасманы аягына чейин биз менен чогуу көрүңүздөр. Арабтарда башка элдерде эле ырым-жырымдар менен жашаган. Мисалы, 10 ургачы бото тууган төөнүн сүтү менен конок сыйлаганды эске албаганда, ал минилген эмес жана ботолору менен ээн салынбай эркиндикке бошотулган. Ошондой эле 5 эгиз ургачы тууган кой да бошотулган. Ошол кездеги арабтарда мына ушул куштун тыбыты оролбогон атайы азлам деп аталган жебелер болчу. Ал жебелер мына ушул арабтардагы төлгөчүлөрдүн, палчылардын тагыраак айтканда жебелери болчу. Кандайдыр бир маанилүү окуя үйлөнөйүн десе же бир сапарга чыгайын десе, мына ошол кадактагы ооба же жок деген жебени сууруп чыгат. Ооба десе белгилеген ишин аткарат, жок десе кийинки жылга калтырат экен. Бирок мунун баары бекер кылынбайт экен. Албетте жок дегенде жүздөй төөн алып келип, мына ошол төлгөчүгө берип, анан кийин иш кылат экен. Андан тышкары ошол кезде арабтар жылдыздарга ишенчү экен, астрологторго. Төлгө салышчу экен биздегидей эле. Ошондой эле ал кезде көз ачыктар. Алар биздеги көз ачыктардын айырмасы, биздеги көз ачыктар мага аягың келди Кудайдан десе, алар чынын айтчу экен. Мен жиндерим бар. Жиндерим силерге келечек жөнүндө кабары урдап айтып берет. Кабары бар деп ошо жиндерин иштеткендер бар экен. Алар какын деп коет экен. Анан аналитиктер да болчу экен. Алар өзүнүн акылы менен ар бир окуяны мына ушундай анализ кылып отуруп, эгер мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деп адамдарга келечегин айтканга аракет кылат экен. Араб коому бир канча катмардан турган жана эркек менен аялдын байланышы ар катмарга жараша тургузулган. Ак сөөктөрдө аялдын орду эркиндиги, аброю жана намысы жогору бааланган. Ошого карабай, кыз атасынын аял эринин сөзүнөн чыга алган эмес. Андан сырткары эркектер бир эле учурда бир тууган эже сиңдилерге, атасы коюп жиберген аялдарга да үйлөнө алган жана эркектин никеси чектелген эмес. Ажырашуу укугу эркектин гана колунда болгон жана анын эч кандай эрежеси болгон эмес. Араб жарым аралынын экономикасы илгертен эле соода сатыкка негизделген. Араб соодагерлери Кызыл деңиздин, Перс булуңунун жана Йемендин гавандары аркылуу Африкадан жана Индиядан зергер буюмдарын, Мармар деңизинен бальзамдарды, мирро заттарын алдырып, өздөрүндөгү
кой, эчки төө жүндөрүнөн токулган баалуу килемдерди, кебес кездемелерди кошуп, улуу чөл кербен жолдору аркылуу жер ортолук деңиздин ири соода борборлоруна жеткиришчү. Жана бул товарлар андан ары батыш жана чыгыш ири соода борборлоруна, шаарларына тарачу. Ошол кезде Аравиянын ички райондорунун тургундары малчылык, жер иштетип, кийим тигип аялдары сокмо соккон учурлары тарыхта бар. Бирок дайым токтогон согуш буларды кедейликте, кыйынчылыкта, жетишпегендикте жашоого аргасыз кылат эле. Алардын жашоо шарты жарым аралдын борборуна караганда алда канча өнүккөнүнө карабай, кез менен уруулар ортосундагы согуштардан экономикасы да бүлгүнгө учурап турган. Бирок согушка тыюу салынган айларда Указ, Зулмажаз, Маджанна жана башка жерлерде бүткүл Аравиядан эл чогулган жалманкелер уюштурулуп турган. هذا ذكر ما اسمه؟ ذكر ايوه ذكر واحد لا ما اسمه اسم جمل جمل Бардыгын өлкөчү эмеген, جمل ايه جمل Кайерден түшөт? Анау Yok tuşak taraf arkamda ya. Ya bir de tuş havayla soy. Ya bir de teve taşla sola tuşu. يشرب هنا يا ها؟ يشرب هنا ايوه نشرب هنا. لا لا انا ما خلاص. لا لكن Qant qo'shilgan, bal qo'shilgan. Süt. Чынле балдын даамы бар экен, мактагандай бар. Баа мактады го бул төө жакшы, сүтү жакшы деди го. ها Мен ошентип айттым. Бал сүт деди го өзүнөн чыккан. анда азыр келдиле ичип көрөйүн О көөгү жакшы өзү. ха Анан көөгү. Арабтар зомбулукка каршы күрөшүүнү марттык деп билген. Жана коногун же жөн гана түнөк сураган жолоочуну да жалгыз төөсүн союп тойгузган, кол ачыктыгы менен жарышкан эл келет. Арабтар берген сөзүн, убадасын карыз алгандай эле аткаруу үчүн кээде өз балдарын курмандыкка чалуу үчүн даяр келген аманаткөй эл болот. Алар бир даам татышып калганы менен кыяматка чейин достошконду билген. Тарынычын бат унуткан. Анан өзгөчө сөзгө чебер жана сөзмөр чечен келген. Ошондуктан акындарды аябай сыйлашкан. Айтмакчы, ошол кездеги согуш таласында кылычынан кан тамып, кансырап турган катардагы чөл арабы жазган 4 сап ырды бүгүн менмин деген ушундай бир илхам толкунунда турган эң заманбап атагы чыккан акын оюна да келбесе керек. Кимдир бирөө арабтын татыктуулугуна шек келтирип кемсинтсе, дароо куралына кол жүгүрткөн жана бүтүндөй уруулар кырылган согуштарда ушундан улам чыгып турган. Ал кайсыдыр нерсени туура деп түшүнсө, ага жетүү үчүн болгон чечкиндүүлүгү менен эч нерседен тайманбаган жана максат үчүн өзүн да өзгөнү да аяган эмес. Катардагы араб тамак ашка аскет болгондуктан жеңил жана чапчаң болгонуна карабай туруп булчуңдуу келген. Кыймыл аракети өтө эптүү. Ат үстүндө шамалдай ойногон чабандес. Бутага жөөгөн эмес, ат үстүндө чаап баратып так тийгизген найзакер, кылыч боз жокер келет. Ага карабай романтик. Жана мына ушул жокер, романтик элестетүү мүмкүнчүлүгү, акылынын зиректиги, айкындыгы, тактыгы, тунуктугу менен ошол кездеги көпчүлүк элдер арасында өзгөчөлөнүп турган. Биздин чөлкөмдө
мына ушул араптардын өзүнүн кыздарын тирүүлөй көмгөн, илгери жахилиятта деген сөз көп жүрөт. Ушуга дагы бир жооп. Бул ошол кезде жалпы көрүнүш эмес эле. Албетте, алардын ичинде кыздарын көмгөндөр болгон, алардын себептери болгон. Бул караңгылык жөрөлгө канчалык араптарга таандык экендигин билбейм, бирок менимче ошол доордо деги эле эркек балага муктаж болгон, аскерге муктаж болгон элдердин дээрлик бардыгында бул адат таралган эле. Ошентип, тарых пайда болгондон баштап христиан эрасынын 7-кылымына чейин Азияны жана Европаны жаңырткан тарыхый өзгөрүүлөр, урап же пайда болуп жаткан падышалыктар, жаңыланган династиялар, аттары чеги өзгөрүп турчу жер суулар, тургундары кырылып же кулдукка куугунтукталган каганаттар чектешкенине карабай, бул аралды чиелеген жолдор аркылуу каттаган кербендер деңиз менен кургакты тынымсыз тигип турса да, кошуна улуу империяларга алмыстактан душман кылычына баш ийип көрбөгөн араптын асыл мүнөздөрүнө анчейин таасир тийгиз албаганы жана ал адептердин ислам дининин калыптануусуна, тароосуна зор таасирин тийгизгени байкалат. Биз бүгүнкү тасмадан пайгамбарлыкка чейинки араб коому, алардын ырым-жырымдары, катнаштары, коомдук кубулуштары, байланыштары, салты жөнүндө сөз кылганга аракет кылдык. Эмики көрсөтүүдө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасы жөнүндө сөз кылабыз. Бул да өтө олуттуу изилдөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасын түшүнүү, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди түшүнүүгө өтө чоң өбөлгө түзөт. Муну өз убагында көрүү үчүн биздин каналга жазылыңыздар жана лайк басыңыздар, башкаларга да таратууга жардам бериңиздер.